Өлкөдө жаңы 20, 50 жана 100 сомдуктар пайда болду. Бүгүн 15 февралдан тарта Кыргызстанда 20, 50 жана 100 сомдук банкноттордун жаңы үлгүсү пайдаланууга чыкты. Улуттук банк билдиргенде, банкноттор жасалма жол менен акча чыгаруудан бекем коргоону камсыз кылган 3 деңгээлден турган заманбап элементтердин комплексин камтыйт. Жаңы үлгүдө Кыргызстандын тарыхый маданий мурастарын чагылдыруу багыты, алдыңкы бетиндеги искусство жана маданият чеберлеринин портреттери, арткы бетинде республиканын кооз жаратылышы өзгөрбөйт. Ошондой эле банкноттордун негизги түсү жана өлчөмү мурунку бойдон калат. Улуттук валютанын бардык банкноттору Кыргызстандын аймагында расмий төлөө каражаты статусуна ээ жана чыгарылган жылына карабастан төлөө каражаты катары милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш. Эске салсак, 2023 жылдын 10 майында жаңы 200, 500 жана 1000 сомдуктар пайдаланууга чыккан. Жүгүртүүдөгү банкноттор көптөгөн сыноолорду башынан кечирет жана ошондуктан бузулуу механизмдерине, тытылууга, өчүрүлүүгө, бүктөөгө жана буруштурууга туруктуулук берүүгө ээ болуусу шарт. Мындан тышкары, купюралар ар кандай кислотанын эритмелери сыяктуу реагенттерге да туруштук берүүсү зарыл. Алар башка кагаздардай күн нурунун жогорку жана төмөнкү температуралардын таасири алдында бузулуп же өңү өчпөшү абзел. Кир болушуна туруктуулугун жогорулатуу үчүн купюралар кирге каршы атайын курамындар менен да иштетилет. Айрылганга чейин бул кагаз миңдеген бүктөөлөргө туруштук берет. Мамлекет өзүнүн улуттук валютасынын сырткы көрүнүшү жөнүндө кам көрүшү шарт. Бул банкноттун иш жүзүндөгү сапатын жакшыртуудан гана эмес, республиканын ар бир жаранынын нак акчага аяр мамиле кылуусунан улам келип чыгат. Кыргыз сому 100% пахта буласынан жасалган. Банкнотторду жасалмалоодон коркогон жана банкноттордун аныктыгын текшерүүгө мүмкүндүк берүүчү заманбап коргоо элементтерин камтыйт.